Путин Коопсуздук кеңеши менен Кыргызстандагы кырдаалды талкуулады. Өмүрбек Текебаев мандатын кайра алуу аракетин көрүп жатат. Улам көбөйүп жатат. Кыргызстанда коронавирустан 5 киши көз жумду. Владимир Путин мындан аркы башаламандыкты алдын алуу үчүн Кыргызстандагы абалдын жөнгө салынышы керектигин билдирип, аны кеңеш менен катышуучулар колдоду. Россиянын Коопсуздук кеңешинде президент Владимир Путин көңүл борборундагы маселелердин бири Кыргызстандагы кырдаал болду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, «Известия» жазды. Анын айтымында Путин мындан аркы башаламандыкты алдын алуу үчүн Кыргызстанда абалдын жөнгө салынышы керектиги билдирди. Анын кеңешинин катышуучулары колдоду. Россиянын Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнүн жыйыны 9 октябрь күнү болуп өттү. Кечээ ковид 4 кишинин өмүрүн алган. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны 1082ге жетти. Акыркы суткада ковид илдетинен 5 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтан билдиришти. Каза болгондордун 3-өө Ош облусунан, 2-өө Бишкектен экени айтылды. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны 1082ге жетти. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды коронавирустан сактануу үчүн тиешелүү эрежелерди сактоо зарылдыгын улам айтып эскертип жатат. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Текебаев мандатын кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча Өмүрбек Текебаев арыз менен кайрылган. Аны кароо бүгүн 10 октябрга пландалган болчу, бирок отурум кийинки жумага жылдырылды. Өмүрбек Текебаев мандатынан 2017 жылдын ноябрь айында ажыраган. Ага коррупция менен сот жообуна тартылганы себеп болгон. Анын жогорку кеңештеги ордун 2017 жылдын декабрь айында Искендир Кайыпкулов ээлеген болчу.